Атабеков айыл өкмөтүндө алтын жыйноо иштери сентябрь айынын башында башталган. Учурда пактанын экинчи терими терилип жатат. Абибилла Жумашев өткөн жылы 50 соттук жерге пакта айдаса, быйыл аны дагы жарым гектарга көбөйткөн. Биринчи теримден 35 центнер жыйнап алдык. Түшүм жакшы болду. Эми Кудай кааласа экинчи ачылышым экинчи терим. Экинчи теримде да күтүп турабыз. Эми буягы канча чыгат Алла билет. 2 тонна чыгып береби, ашык чыгат, аны Кудай билет. Ушу пактанын түшүмү жакшы. Быйылкы жылы былтырга салыштырмалуу. Ак алтындын түшүмүн жыйноодо кошумча күч жалдоо зарылдыгы бар. Анын ар бир килограммына талаада жумушчуларга акы төлөнөт. Өткөн жылы 1 кило пакта 115 сомго чейин көтөрүлгөн болсо, быйыл 85 сомду түзүүдө. Дыйкандар талаага кетирген чыгымды актоо үчүн анын наркы көтөрүлгөнү жакшы болот деп айтышууда. Биринчи теришибиз 8 сомдон тергенбиз. Азыр экинчи теришибиз 12 сомдон терип атабыз. Асты эл киладан теребиз. Элдикине жардам кылып, тирикчилик кылабыз. Баасы ишине şu элди кармап турат да, сатыш маселеси келгенде şu баа туруктуу болуп атат. Мына кичине көтөрүлсө жакшы болот дыйкандарга да. Буну жаз мээнети болду, расходу болду, өтө эле көп расход пактагачы. Мына 1 гектар ушунча жеткизген 70-80 миң тегере расход кетет экен да буга. Теримчиси бар плюс. 50 келгиле болуп калат да, мына азыр баасы кичине көтөрүлүп берсе жакшы болот эле. Ошону бир караштырып койсо мамлекет жактан колдон келишче элге жардам болот эле. Пакта аянты Атабеков айыл аймагында 2021 жылы 520 гектар болсо, 2022 жылы ал 260 гектарга көп болгон. Быйыл дыйкандар мол түшүм алууга бел байлап турушат. Быйылкы жылда 780 гектар жерибизде пакта аятыбыз бар. Мында основной бизде азыр урукчулук немебиз бар. Урукчулук немебизде буйдай, пакта чигит уругубуз. Основной şu дыйкандарыбыз şu урукчулук немебизден алып экишип атат. Айта кетсек, Сузак району боюнча 44 426 гектар айдоо аянты бар. Быйыл 1771 гектар жерге пакта эгилген. Бактыгүл Тешебаева, Бурканбек Матов, Сузак району.